ал азыркы айылдын ортосундагы Бектиянов калктын үйүнүн ордуна 3 бөлмөлүү класс болуп, анда 10 жаштан 20 жашка чейинки 27 окуучу окуй баштаган. Алгачкы мугалимдер Сыргатаев Эгемберди, Шадыбеков Балабай, Ордобаев Муса, Мамутов Керимбек, Чегирткеев Казак, Эсеналиев Шайкыдин, Токтосунов Абдулда, Мамутов Тууганбай, Намазбеков Алмазбектер окуткан. Мектеп 1990-жылга чейин Тасма орто мектебине филиал болуп, ал эми 1991-жылдан баштап 9 жылдык мектеп болуп өзүнчө статуска ээ болгондо, ошол мезгилдердин аралыгында 91-жылдан баштап мектепке Масылов Кыдырмыш директор боло баштаган. Анын ал киши 1993-жылга чейин болуп, андан 1993-жылы Молдобай Эркинбай Токтогулович мектепке директор болуп келет. Ал директор 2008-жылга чейин директор болуп келип, азыркы учурда ошол 2008-жылдан бери Садыров Эркинбек Шембаевич директорлук кызматты аркалап келет. 91-жылдан 2001-жылга чейин 9 жылдык мектеп болуп келген. Ал эми 2001-2002 окуу жылдан баштап орто мектепке айланат. 4 корпус бар, азыркы мезгилде 4 корпус бар да. 4 корпус бар, аянты 7 гектар жалпы мектепте. Алма, бак, биологиялык участок жана айлана тегерегинин баары курчалган. 1991-92 окуу жылында 14 окуучу 9 класста аяктаган. 2008-жылдын ноябрь айынан баштап мектеп ардагер мугалим Кубанычбек Мамутов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектепке айланат. Азыркы учурда мектепте 22 мугалим, анын ичинде 3 эл агартуу отличниги эмгектенет. Эл агартуунун отличниктери Садыров Эркинбек, Токтомбаева Жайнагүл, Сооронбаева Жаңыл. Ошондой эле мугалимдердин 9-у жогорку категорияда, биринчи категорияда 4 мугалим, экинчи категорияда 8 мугалим эмгектенет. Учурда мектепте 218 окуучу билим алат. Билим сапаты 42% түзөт. 17 мугалим жогорку билими боюнча жогорку, 4 мугалим атайын орто билимдүү жана 1 мугалим бүтпөгөн жогорку болуп эсептелет. Мектепте окуу техникалык базасы жакшы түзүлгөн. Мектепте азыркы учурда информатика кабинетинде 12 компьютер, ичинин баардыгы проектор жана башкалар менен жабдылган. Мамутов атындагы мектепте, Чоң Тогузбай орто мектебинде 22 мугалим эмгектенет. Мектеп директору Садыров Эркинбек Шембаевич, окуу бөлүмүнүн башчысы Мамутов Алик Кубанычбекович, организатор Курманалиев Алтынбек Кусейинович жана соцпедагог Мурзакулов Урмат Мурзакулович жетектеп келүүдө. Ушул мезгилде мектебибизде 200 окуучу окуп билим алып атат. Алардын жалпы билим сапаты 42% түзөт. Тактап өзүнчө бөлүп айтсак, ошол 200 окуучунун 15и жалаң 5ке окуган отличник окуучулар, 60 окуучу ударник окуучулар. Калган 109 окуучу орто деген баары окуган окуучулардан. Эми бул мектептин жетишкендиктери тууралуу айтсак, ушул райондо эң биринчилерден болуп, кабинеттерди жасалгоо боюнча баннер менен оформить этип райондук масштабта семинар өтүлгөн, жалаң мектеп директорлору келип көргөзүлгөн да.
Андан кийин бизде баарыбызга белгилүү билим сапатынын үстүнөн иштейбиз. Билим берүү айылдык билим берүү долбоору боюнча бизде 5 телевизор, DVD, телевизорлук тумбалар, 2 класстык комплекттеги парталар, стулдар алынып келинген, проектор, ксерекс аппараты алып келинген. Жана ошо билим сапатын жогорулатуу боюнча ошо бизде алдыңкы мугалимдер иштейт. Атын атабай өтсөк, бизде эң жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн төмөндөгү мугалимдерди айтсак болот. Мисалы үчүн тарых жана адам коому мугалими Мурзакулов Урмат, үстүбүздө эле ушул 2012-2013 окуу жылы тарых сабагынан 11 класстан 10 класстан Беккулова Асылкүл 1-орунду алып келген тарых сабагынан, жана адам коом сабагынан дагы ошо Беккулова Асылкүл 1-орунду алып келген. 11 класстан Калыбекова Сайкал орунду алып келген ошо адам коом сабагынан. Андан сырткары Саяков Акылбек Үмүталиевич химия биология мугалими, анын окуучусу Кудайбергенова Сайкал химия сабагынан 2-орунду алып келген да. Булардан сырткары бизден Касымова Гүлзат деген эжебиз бар. Ал эжейдин дагы окуучулары скульптура боюнча Асанбек уулу Тойчу 1-орунду алган райондук масштабта. Анан Эмилбек уулу Аскат деген окуучусу дагы скульптура боюнча 1-орунду алган. Сүрөт изо боюнча 2-орунда Сагын кызы Канайым деген окуучусу 2-орунду алып келген. Анан декоративдүү прикладдык искусство боюнча райондон жеңүүчү болуп областка барып катышып келишти. Мындан сырткары Куурчактар жарманкеси деген темадагы конкурста республикалык масштабта катышып, эң жогорку деңгээлдеги ушу грамоталар менен мектептеги өзү дагы окуучулары да сыйланды. Биздин музыка мугалимибиз Мамутова Ританы айтсак болот. Ританын дагы окуучулары Тойчу кызы Мирзат, Кенжебай кызы Алина. Ушул эки окуучусу дагы райондук масштабта жеңүүчү болуп областка барып катышып келди. Саяков Акылбек агайдын даярдаган Калыбекова Сайкал деген окуучубуз дагы областтык деңгээлде жеңүүчү болуп келишти. Ушу жылдын мыктуу мугалими деп чыгарабыз бизде жылга. Ушу Кубанычбек Мамытов атындагы атайы стипендияга татыктуу болгон мугалимдер бул 1-орунду алган Мурзакулов Урмат, 2-орунду Касымова Гүлзат алды, 3-орунду Саяков Акылбек агай, Мамутова Рита 3-орунду алган. Жылга бизде ушул жылдын алдыңкы окуучулары, алдыңкы классы деген конкурс болот. Мында да Кубанычбек Мамытов атындагы стипендия берилет. Бул жерде ушу 1-орунду 6-класстар алды. Класс жетекчиси Иманбетова Гүлайым, класс акими Октябрь кызы Гүланда 2-орунду 5-класстар жеңип алды. Класс жетекчиси Касымова Гүлзат, класс акими Алмаз кызы Бегайым, 3-орунду Шайгүл деген эжебиз алды, 4-класстын мугалими. Ушундай алдыңкы окуучулар, алдыңкы мугалимдер биздин мектепти алдыга чыгарып жатышат. Мындан сырткары диний тарбия мугалими Хусейнович Алтынбекке, Курманалиев Алтынбек агайды айтсак болот. Бул агайдын дагы эң спорт жагындагы эң көп жетишкендиктери бар. Билбеген бактыга жаралып бакытты издеген баарына ыраазы жаркырап нуру жүзүндө бул дүйнө
барын оюна илбеген баарына кызыгып билбесе кимде Төртүнчү экзаменге Кыргызстан тарых боюнча ошол боюнча бүт билеттер жазылган 25 билет. Ошол боюнча азыр деген 4 окуучу киресиңер. Андан кийин 15 мүнөт убакыт берилет. Андан кийин калганыңар фамилия боюнча чакырылат да. Анан 15 мүнөттөн кийин жооп бере баштайсыңар. Анан бул боюнча бүт бардыгы билеттер жазылып бүткөн, буга чейин бүт баары даярдык бар. Анан азыр Кудай буйрса башталат, анан көрөбүз да, кандай жооп бергениңерди. Ийгилик баарыңарга. Балдар, бүгүн өзүңөр билгендей, бүгүнкү тарых сабагы, Кыргызстан тарых сабагынан экзаменге катышасыңар. Экзамен төрагасы, аттестаттан төрагасы Садыров Эркинбек Ишенбаевич, экзаменатор Мурзакулов Курмат, ассистенттер Мамутов жана Саяков. Экзаменди жакшы тапшыргыла, ийгиликтүү тапшыргыла, жакшы даярдыкта болдуңар болуш керек. Эми 11 жыл окуган билимиңерди азыркы мамлекеттик экзаменде көрсөткүлө. Ийгилик каалайм. Багайсыз. Кымбаттуу окуучулар, азыр бул ченде алдыда экзамениңер башталганы жатат. Ушул экзаменди жакшы аяктап, келечектин бир жакшы ээси болгонго аракет Мектебимен окуткан эжелерим, агайларым. Мектебим тарбиялап чоңойтун го мени дайым. Баш ийип тайзым кылам, издеди адам кылган. Мектебим сени унутпай өмүр бою сени сыйлайм. Классташ кыздар балдар, кайдадыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, куш болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ал жолуңар. Дос болуп 10 жыл бою бир класста бирге окудук. Дос болуп бала кезден кубалашып биз ойнодук. Коңгуроо шыңгырады, убакыт зымырады. Эй достор, өттү күндөр, балалык кез артта калды. Классташ кыздар балдар, кайдадыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, куш болду кече келе балапандар. Классташ Байкалыбызда биздин санаага чейин 3-кылымда Кеңиртөө аймагында жашашкан. Бул хундар менен кыргыздардын көпчүлүк жактары деген окшош болушканда, бул ошо Кеңиртөө жамыяларынын хун деген уру жашашкан. Кыргыздар деген ошол убакта чарбачылык менен кесиптенишкен. Ошо кыргыздар менен хундардын ортосундагы бир айырмачылыктар бирдей болушканда, мисалы алар да чарбачылык менен кесиптенишип, алар да чарбачылык, хундар дагы чарбачылыктар менен кесиптенишип. Бул хундардын башка урулар деген бул хундарды теңир куту деп атап коюшкан. Негиздегенде бизче кыргызча которгондо түмөн деп айтылат да. Түмөн негиздеп бул эң жогорку эмеси, бул моде шамин негиздеген да.